Мен Сүйгөн Айтматов. Дал ушундай аталыштагы тасма залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата тартылган. Фильмдин ачылышы 27 декабрь күнү Бишкек шаарындагы кинотеатрлардын биринде болуп өттү. Тасмада тоо арасында жайгашкан кыштактын окуучулары Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан таасир алып, жазуучуну кантип таанып калганы тууралуу баяндалат. Анда 14-15 жаштагы Данияр жана Алымбек аттуу тентек балдар аталган жазуучунун чыгармалары менен таанышып, жыйынтыгында алардын терс адаттары калып, тарбиялуу, адептүү жигиттерге айланганы экрандаштырылган. Фильмдин продюсери Нишанбай Топчубаев аталган тасма тууралуу буларды айтты. Эми мен бул тасманы ошол режиссер Мамадалиев келип мага сунуштады. Байке ошол фильм тартпайлыбы, кандай десеңиз деп. Анан экөөбүз биргеликте отуруп кеңешип отуруп, анан мен макул болдум. Бул жерде мен актер, анан продюсер катары бардым. Негизи ушундай болду. Бул фильм негизи биз Сокулук районунда тартмакпыз. Ошол Чапай деген айылга барып, мен көргөн болчумун, ошол природасы мага жаккан болчу, ошол жерде тартмак болгонбуз да. Анан жолдо баратканыбызда ошол биз менен кош иштеп жүргөн Жаманкулов Сатай деген байкебиз бар. Ошол байкебиз сунуштап калды. Таласка жүрбөсүңөрбү, мындай кылып беребиз деп. Анан мен бир нерсе сөздөр сүйлөшүп, мен айттым да, ушундай болот, мен кыйынчылыктар болот, мындай болот. Аны чогуу биргеликте чечебиз деп айтканда, мен макул болуп, ошо Таласка барып тартылып калды да бул кино. Ал эми кинонун режиссеру Абдилали Мамадалиев Мен Сүйгөн Айтматовду тартуу убактысы 14 күнгө созулганын, андагы каармандар айылдагы жергиликтүү элдин арасынан тандалып алынганын айтып берди. Актерлорду бир тандап, биринчи барганыбызда кастинг менен бүтүрдүк, экинчи барганда уже бир 14 күн съемочный дем процесс болгондон кийин ошол бир эле айылдын ичинде эч жакка чыкпай ошону фильмди тартып бүткөнгө үлгүрдүк. Биринчи очередь кастинг өткөздүк. Кастинг өткөзгөндөн кийин дабыл элетти, мен көрөрмөн, ушул бала меники, менин актерим деп сразу көрдүм да. Талдыбулактын эле окуучулар бүт Талдыбулактан окуучулар катышкан фильмде. Болгону 3 актерибиз Бишкектен барган да. Себеп болсо Талдыбулактан ошол актерлорду тапкан жокпуз да. Биз карадык кастингденчи. Анан булар болот деп туруп анан Бишкектен апардык да. Башкы ролдорду аткарган окуучулар Таласта жашагандыктан тасманын ачылышына келе алышкан эмес. Ошентсе да анда роль жараткан башка актерлордон тасмага кандайча тартылып калганын сурадык. Мени случайно эле тартылып калдым бул киного. Биринчи мага техника боюнча сүйлөшөлү деп чалышкан. Анан эле жардам берип барасыңбы деп, анан ушундай экинчи режиссер болуп барып калдым. Анан эле ал жака барып тартылабыз деп калганда мугалим эжеке табылбай калып эле, анан өзүм эле мугалим болуп тартылып калдым да ошола. Мен өзүм бердимин, бирок ушул фильмден тартылышына мен чоң себепкермин да. Бул фильм негизи Сокулуктун чүйдө тартылмак. Анан ушул жака тартабыз деп баратканда мага айтышты. Анан мен келип, бу деген Айтматов деген Таласа тартылыш керек. Бизде деле мектептер бар деп ошо жака алып кеткен менмин да. Апарып, сүйлөшүп, жанагындай шарттарын толук түзүп берип, жетпеген кем карштарын баарын толуктатып, анан ушул жерге чыйнап келип, азыр кино бүткөнгө чейин туруп атам да. Кинотеатрга келгендердин басымдуу бөлүгү окуучу балдар жана алардын ата-энелери экенине күбө болуп, тасма тууралуу ойлорун сурап көрдүк. Эми Айтматовдун книгасын окуйм, мага жакты, сонун болду. Рахмат. Кино жакшы тартылыптыр. Кийинки муундарга, жаштарга, ушуларга абдан жакшы сабак болду ушу кинонун эмеси менен. Жаштар дагы күчүнө аңсесим өсүп, ушундай кинолор көп көрсө, алардын кийинки келечеги жакшы болот айланып. Кинодо ошол жаштарды, тентектерди абдан жакшы жака, имандуулукка, бир мындай жүрөгүнө иман уялаган, адептүү, тартиптүү, жакшы балдарды тарбиялай турган кино болуптур. Мага абдан жакты. Мен Сүйгөн Айтматов тасмасынын бюджети 15 000 АКШ долларын түзгөн. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун калеминен жаралган чыгармаларга балдардын кызыгуусун арттыруу максатында тартылган бул фильм 27 декабрдан тартып өлкөнүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Bu arı çıkarmamalı da. Bileyim. Bas. Ayağımda.